Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ош Прим телеканалынын берүүлөрүн жаңылыктар маалымат кызматы улантат. Аны менен мен Айжамал Олжобай кызы жана кесиптештерим менен биргеликте тааныштырабыз. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача түрмөгү менен таанышыңыздар. Өзгөргөн өкмөт мүчөлөрүн өлкө башчысы бекитти. Кыргызстанда шайлоо учурунда добуштарды сатып алууга каршы мыйзам долбоору сунушталууда. Грек жаңгагынын жаңы түрлөрү өздөштүрүлүүдө. Ошто эркин күрөш боюнча эл аралык мелдеш башталды. Президент Алмазбек Атамбаев жогорку кеңеш тарабынан колдоо тапкан өкмөттүн курамын бекитти. Буга чейин Алмазбек Атамбаев Сооронбай Жээнбековду премьер-министрликке дайындоо боюнча жарлыкка кол койгон. Жаңы өкмөттүн курамына Чолпон Султанбекова социалдык маселелер боюнча вице-премьер болуп дайындалды. Ал эми буга чейин вице-премьерлик кызматты өтөгөн Гүлмира Кудайбердиева Эльвира Сариеванын ордуна билим берүү жана илим министри болуп дайындалды. Мурунку юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева президенттин жарлыгы менен кызматынан бошотулуп, ордуна Уран Ахметов дайындалды. Ички иштер министрликтин башчысы Кашкар Жунушалиевдин ордуна УКМКнын коррупцияга каршы кызматынын төрагасы Улан Исраилов келди. Эмгек жана социалдык өнүгүү министри болуп Кудайберген Базарбаевдин ордуна жогорку кеңештин депутаты Таалайгүл Исакунова дайындалды. Айыл чарба мелиорация жана тамак аш өнөр жай министрлигинин мурдагы чакырылыштын депутаты Нурбек Мурашев жетектей турган болду. Ал эми Турдуйназир Бекбоев кызматынан президенттин жарлыгы менен бошотулду. Транспорт министрлигинин башчысы дагы алмашты. Замирбек Айдаровдун ордуна Жамшит Калилов келди. Калган министрлер өз орундарында калышты. Кыргыз Республикасынын баатыры, белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмер Турдакын Усубалиевдин айкели Бишкек шаарындагы мамлекеттик ишмерлер аллеясында ачылды. Эстелик Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө жана өнүгүүсүнө бүт өмүрүн арнаган алдыңкы инсандар Абдыкерим Сыдыков, Абдукадыр Розбеков, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов, Исхак Разаков сындуу инсандардын айкелдеринин катарын толуктады. Эстеликтин ачылуу аземине премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштаган бир канча мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү катышты. Саамалыктын жүрүшүндө Турдакын Усубалиевдин өмүр таржымалы эскерилип, ишмердүүлүгүнө баа берилди. Усубалиева наркын сактап, өмүр бою сынын бузган жок. Ал бийлик менен дөөлөттү көтөрө билген, сабырдуу, абийирин таза туткан эң жөнөкөй инсан болгон дешти алар. Турдакын Усубалиевдин учурунда мамлекетибиздин экономикалык, социалдык, коомдук тармактарында мурда болуп көрмөгөндөй зор иштерди жүргүзүлгөндүгүнө баарыбыз күбөбүз. Турдакын Усубалиевич кийин эгемендүүлүккө жаңы ээ болгон жылдары кыргыз элинин интеллигенциясын, саясий жана коомдук элитасын биримдикке үндөп, мамлекетибиздин ылдан телчигип кетиш үчүн түздөн түз зор салымын кошкон. Кыргызстанда шайлоо учурунда добуштарды сатып алууга каршы мыйзам долбоору сунушталууда. Демилгени көтөрүп чыккан тараптын билдирүүсүндө аталган мыйзам долбоорунда катаал жазалар бар. Буга байланыштуу бүгүн Ош шаарында күч түзүмдөрү үчүн талкуу уюштурулду. Таза шайлоону кантип өткөрүү керек, добуш сатууну кантип жок кылса болот. Кабарчыбыз Арген Нуровдун материалында. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан добуштарды сатып алууга каршы катаал мыйзам долбоору демилгеленип жатат. Ага ылайык аймактарда талкуулар жүрүп, сунуш пикирлер берилүүдө. Ош шаарында БШКнын демилгеси менен милиция жана прокуратура кызматкерлерине долбоорду түшүндүрүү иш-чарасы өттү. БШКнын өкүлдөрү билдиргендей, сунушталып жаткан документте күч түзүмдөрүнүн ролу чоңоет. Мындан улам добуш сатуу же сатып алуу учурунда алар сөзсүз аралашып, чара көрүшөт. Мурдагы нормада талапкер же талапкердин жакын туугандары же болбосо саясий партиянын өкүлү болсо гана жоопкерчиликке тартылып келген. Азыр добушун сатып алган киши дагы, добушун сатып аткан киши дагы жоопкерчиликти болот. Бул жерде баягы мүнөзүнө карап 5 жылга чейин эркинен ажыратканга чейин ушундай акчалай санкциялар бар. Анан 5 жылга чейинки жазалар ушул
азыр киргизилип аткан мыйзамдарга, киргизилип аткан өзгөртүүлөрдө ушундай нормалар каралган. Демилгечилердин айтымында добуш сатып алуу бир гана акча берүү эмес, айыл жерлеринде суу чыгарып берүү, көпүрө, жол оңдоп берүү иш аракеттери да кошулуп жатат. Мындай иш-чараларда ири добуш сатып алуунун катарына кирет. Сунуш берип жаткандар шайлоо учурунда милиция, аймактык шайлоо комиссиянын өкүлдөрү добушкананын ичин гана эмес, сыртында тыкыр көзөмөлдөөсү зарыл экендигин айтышат. Кээ бирки шайлоочулар күтүп дагы отурат, мага эч ким келген жок, мага эч ким акча берген жок деп мындай кандай десем ниет кылып отурушат. Бул негизи моралдык тарабынан эң төмөндөмө деп ойлойбуз да. Шайлоо күнү эле шайлоо участканын жанында эле мындай ачык айткандай торг болуп атат да, базар эле болуп калды. Ким көп берет, аукцион болуп калды. Ошого бөгөт коюшка мыйзам түрүндө правоприменение жактан ошол механизмдерди табып издеп чыгыш бүгүн как раз бүгүн тренингдин максаты. Адатта шайлоо жараянында добуш сатылып жаткан факты тууралуу укук коргоо органдарына арыз келип түшкөндө гана чара көрүлөт. Учурдагы кылмыш жаза кодекси боюнча добуш сатып алган тарапка 5 жылга чейин жаза каралган. БШКнын билдирүүсүндө эми алар элден арызды күтпөй эле факты боюнча дароо жоопкерчиликке тарталышат. Эгер окуяга көңүл бурбаса, шайлоо участкаларын тейлеген тартип коргоочулардын өзүнө да жаза каралган. Эми азыр бизде деген кылмыш жаза кодексинде бул добуш сатуу алуу 5 жылга чейинки эмени көрсөтүлгөн. Бул 5 жылга чейинки деген бул анчалык оор эмес, кылмышка кирет дагы. Бул кылмыштар деген арыз бергенде гана козголот да. Арыз бермейинче биз аны козгой албайбыз. Ошон үчүн эгер буну мамлекет тарабынан ушундай актуалдуу деп эсептеп, эгер кылмыштын оор кылмышка киргизе турган болсо, анда арыз жок эле козголсо боло берет. Жаңы мыйзам долбоорунда ушундай болуп атат, арыз жок. Эми ошону колдоп тиги жогорку кеңештен колдоп койсо, анда ал закон уже башкача болот. Эл аралык байкоочулардын айтымында Кыргызстандагы соңку шайлоолор биометрикалык маалыматтын негизинде таза өткөн. Бирок айрым көз карандысыз серепчилердин баамында бул добуш берүү имараттын ичинде гана болду. Алар билдиргендей, өткөн жылдагы парламенттик жана шаардык кеңештердеги шайлоолордо добуш сатып алуу болуп көрбөгөндө өскөн. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары. Ош облусунун 3 тоолу деген районуна жашыл айыл долбоору ишке киргизилет. Долбоордун максаты экономикалык жактан кирешелүү күн энергиясынын негизинде иштөөчү атайын технологияларды пайдаланууну көбөйтүү. Бул өзгөчө тоолуу аймактарда же электр энергиясы жок шарттарда жарандар үчүн зор мааниге ээ. Андыктан Бириккен Улуттар уюмунун экология программасы Экологиялык Азия институту менен биргеликте бул долбоорду ишке киргизген. Ага ылайык күндүн нуру менен иштеп, турмуш тиричиликке керектелүүчү жылуулук берүүчү жана кургатуучу техникалык каражаттар иштелип чыккан. Зордук зомбулукка кабылган кыз-келиндер өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун 112 кызматына кайрылышса болот. Бул тууралуу министрликтен кабарлашты. 112 номерине гендердик жана үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган жарандар чалышса болот. Түшкөн маалыматтар анонимдүү сакталат деп айтылат билдирүүдө. Министрликтен билдиргендей, бардык маалыматтар менен арыздар Ички иштер министрлиги менен Саламаттыкты сактоо министрлигинин тиешелүү органдарына өткөрүлүп берилет. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгы жана өлкөндүн 100 жылдыгына карата жарыяланган мунапыс менен өлкөнүн абактарында түзөтүү колонияларында турак колониясында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 1277 киши бошотулду. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Ошондой эле 104 киши жаза өтөөдөн бошотулса, абактан же камалган жерден качып кеткен 10 киши да эркиндикке чыкты. Соттолгон 1163 адамдын жаза өтөө мөөнөтү кыскартылды. Андан сырткары учетто турган 927 кишиге да мунапыс жарыяланды. Буга чейин маалымдалгандай, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматы боюнча бардыгы болуп 3374 жаран эркиндикке чыкмак. Ал эми учурда абакта жалпысынан 10235 адам болсо, анын 7999 соттолгон, 2236 айыпталып жана соттолуп жаткандар. Мунапыс тууралуу мыйзам 9 августтан 9 ноябрга чейин 3 ай ичинде аткарылган. Арсланбап токоюндагы жаңгактын түшүмдүүлүгү жылдан жылга азаюуда.
Бул тууралуу Жалал Абад шаарында өткөрүлгөн Кыргыз жаңгак фестивалында маалым болду. Фестивалдын алкагында грек жаңгагынан өндүрүлгөн табигый азык-түлүктөрдүн жарманкеси уюштурулду. Грек жаңгагынын азайышына эмне себеп болду? Аны сактап калуу үчүн багбандар кандай аракеттерди жасап жатат? Кененирээк Сымбат Абдакимованын материалында. Кыргыз жаңгак фестивалю. Дал ушундай аталыштагы грек жаңгагынын көргөзмөсүнө аймактагы жаңгактын түрүн өстүргөн багбандар чогулушту. Акыркы кездерде түшүмдүүлүгү төмөндөп бараткан өсүмдүктүн бул түрүн сактап калуу максатында уюштурулган жарманкеде жаңгактын 12 түрү коюлду. Ага удай эле жергиликтүүлөр аймактагы дары чөптөрдү, жаңгактан жасаган азык заттарды алып келишкен. Адистердин айтымында соңку жылдары жаңгактын түшүмдүүлүгү эле эмес, сапаты да төмөндөгөн. Бул өз кезегинде экспорттоо ишине да өз кедергисин тийгизип жатат. 2014-жылы 2000 тонна жаңгактын маңызы экспорттолгон болсо, өткөн жылы 450 тоннага чейин кыскарган. Ал эми учурда 140 тонна экспортко кеткен. Сезон бүткөнчө түшүм дагы жыйналышы мүмкүн, бирок көрсөткүч жылдагыдан аз болору анык. 2014-жылдан бери тазаланган жаңгактын маңызын Европа мамлекеттерине экспорттоп жатабыз. Тилекке каршы акыркы 2 жылда түшүм жакшы болбой жатат. Аба ырайынын өзгөргөндүгүнө байланыштуубу мен билбейм. 2014-жылы өтө жакшы урожай болду эле. Арсланбаптагы жаңгактардын мөмө бере башташына жүздөгөн жылдар болду дешет мындагылар. Андыктан эскирген дарактардын түшүмдүүлүгүнүн төмөндөшү табигый көрүнүш. Бирок адистердин айтымында жергиликтүү тургундар да кайдыгер мамиле жасап жатышат. Айрымдары жаңгакты койго мал жайып, оңу келсе кыйып кетишет. Маселени чечүү максатында жергиликтүү бийлик жаш көчөттөрдү отургузууну колго алган. Бирок алар бир канча жылдан кийин мөмө берет. Андыктан илимпоздор жаңгактын эрте түшүм берүүчү 4 сортун чет өлкөдөн алып келип, биздеги жаңгак түрү менен аргындаштыра баштады. Бул жаңгактарды кыйыштырууда мурдагы ыкмаларга караганда бул жылуулук кабел берүү аркылуу кыйыштырууда бир топ биздин өзүбүздүн сөз менен айтканда приживаемость 95-90%ке чейин болуп атат. Ошол кыйыштырууда привойду биз тез мөмө берүүчү калемчени пайдалансак, ушу февраль айында кыйыштырсак, апрель айында эле мөмө байлаган учурлар болду да. Жаңгактын Хартлер, Чандлер сорттору Америкадан, ал эми Лара Италиядан, Фраквет деген түрү Франция мамлекетинен алынып келген. Учурда бул жаңы көчөттөргө болгон суроо талап көбөйгөн. Кадимки грек жаңгагы 8-10 жылдан соң мөмө берсе, ал эми Америкадан алынып келинип, кыйыштырылган Хартли көчөтү 2-3 жылдан соң мөмө берерин адистер белгилешет. Иш-чара табигый токойлорду сактап калуу максатында уюштурулган. Антпесе жаңгакты коюп мал жайган жайытка отун алынуучу жайга айланып калуу коркунучу бар экендигин уюштуруучулар белгилейт. Жалал Абад областта мына Базар Коргон райондо эң эле элдин мындай киреши алып келе турган жагы ушул жаңгак болуп эсептелет. Ошон үчүн канчалык биз токойлорду жакшылап карасак, ошончолук биз элдин, шаардын жогорулотот элек. Өзүбүздүн балдарыбызга ошол токойлорду жакшынакай кылып калтырып кетишибиз керек. Учурда Кыргызстанда жаңгакты Европа жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө экспорттогон бир гана жеке ишкана бар. Ал эми калгандары сапат сертификатын алганда гана экспорттой алат. Ал эми өлкөнүн айыл чарба министрлиги кыргыз жаңгагынын сапатын жогорулатып, чет өлкөгө чыгаруу үчүн азырынча эч кандай конкреттүү кадамдарды таштай элек. Сымбат Абдакимова, Шахрух Иминжанов, Ош Бирим жаңылыктары, Жалал Абад облусу. Ал эми азыр дүйнөдө болуп жаткан соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. АКШтын азыркы президенти Барак Обама менен жаңы шайланган президент Дональд Трамп бейшембидагы үйдө жолугушту. Сүйлөшүү учурунда алар ички жана тышкы саясаттагы маселелерди талкуулашты. Обама бийликти өткөрүп берүү үчүн керек болгон шартты түзүп берүүнү убадалады. Азыркы мамлекет башчынын айтымында Трамп менен жолугушуу жакшы өттү. Жаңы шайланган президент Обаманы сыйлай турганын, аны менен дагы жолугушууну чыдамсыздык менен күтөөрүн билдирди. Обама менен Трамптын маектешүүсү бийликти өткөрүп берүүнүн расмий процедураларынын бири. Жолугушуу 30 мүнөттөн ашпайт деп күтүлүп жаткан, бирок ал 1,5 саатка созулуп кетти. Баарлашуудан кийин саясатчылар ак үй имаратынын алдында күтүп жаткан журналисттерге чыгышкан жок.
Германиянын коргоо министри Трампты Путинге ашкере жакындап кетпөөгө, ошол эле учурда НАТОны бизнес эмес пикирлеш элдердин биримдиги катары кароого чакырды. АКШ президенттигине жаңы шайланган Трамп бүгүт учурунда НАТОдагы өнөктөштөрүн сынга алган. Ал уюмдун чыгымдарын төлөөдө теңдик болбой жатканын айтып, андай боло берсе АКШ Европадагы саясатташтары менен кызматташуудан баш тартаарын айткан. Ошол эле учурда Орус президенти Владимир Путинди мактап, Орусия менен мамилени жакшыртаарын айтып келген. Ушул тапта НАТО менен Орусиянын мамилеси чыңалган абалда. Бириккен Улуттар уюмунун Сирия боюнча гуманитардык жумушчу тобунун башчысы бүгүн Женевада билдиргендей, эгер жаңы жүк барбаса келерки аптада Алеппонун козголоңчулар карамагындагы чыгыш бөлүгүндө элге тараткыдай тамак аш калбайт. Уюмдун гуманитардык кербени Алеппонун чыгышына быйыл июлда өкмөттүк күчтөр жүк кирген жолдорду жаап салгандан бери бара элек. Учурда элге Алеппода акыркы азык-түлүк таратылып жатканын эскерткен Игиланд кырдаалды үрөй учурарлык деп мүнөздөдү. Ал ошондой эле массалык качарчылыкка жол бербөө, тамак аш дары-дармек киргизүү үчүн Сирия өкмөтү жана козголоңчул топтору менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын да кошумчалады. Өзбекстан борбордук шайлоо комиссиясы бир адам үй бүлөнүн бардык мүчөсү үчүн добуш берген учурлардын алдын алат. Бул тууралуу БШК төрагасы Мирза Улукбек Абдусаломов билдирди. БШКнын маалыматы боюнча быйылкы шайлоо үчүн алгачкы жолу шайлоочулардын укуктук маданиятын жогорулатуу боюнча программа кабыл алынган. Анын алкагында коомдук уюмдар жана фонддор тарабынан мамлекеттик органдар менен кызматташтыкта бир катар акциялар өткөрүлүүдө. Андан сырткары түшүндүрүү иштери тегерек стөлдөрдө, семинарларда, жолугушууларда жана жыйындарда маектешүү формасында да өткөрүлүүдө. Өзбекстанда расмий иш алып барган 4 партиянын баары тең 28 октябрда шайлоого катыша турган талапкерлерин каттоодон өткөрүшкөн. Интернет тармагында Түндүк Кореянын президентине окшогон кичинекей баланын элиртип бийлеген тасмасы популярдуулукка ээ болууда. Бала аталган өлкөнүн лидерине ушунчалык окшошкондуктан аны кичинекей Ким Чен Ын деп да атап коюшкан. Эскерте кетсек, Рио-де-Жанейродагы Олимпиада учурундагы мелдеште жеңил атлетчилердин арасында Түндүк Кореянын лидери Ким ЧенЫнга окшогон адамды кезиктиришкен. Ноябрь бүткүл дүйнөлүк жаштар күнүнө карата Ош шаарында жаштардын 7 күнү деген аталышта акция уюштурулган. Аталган акциянын алкагында шаардын активдүү жаштары тарабынан мода көргөзмө уюштурулду. Анда мырзалар жана айымдар үчүн күз-кыш мезгилинде кийилүүчү саркеч кийимдердин көргөзмөсү болду. Оюн зоок ырби менен коштолгон кечеден Айчурок Каныбек кызы айтып берет. Саркет жана ыңгайлуу, адамга жагымдуу элес калтырган түрдүү боектор берилип, өзгөчө стиль менен ар кандай фасондо тигилген кийимдер. Бирок баары күз же кыш мезгилине ылайыкташкан. Модага кызыккан жаштар үчүн Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитети атайын саркеч кийимдердин көргөзмөсүн уюштурду. Калаада кээде гана өткөрүлүүчү мындай иш-чара Ош шаарындагы жаңычылдыкка умтулган инсандарды бир жерге топтоду. Атайын дайындалган модель кыздар көрүүчүлөр үчүн жумушка, окууга жана көчөдө кийип жүрүүчү акыркы модадагы кийимдерди сунушташты. Уюштуруучулардын айтымында акыркы кезде модага кызыккан жаштар арбып жатат. Мен ушул сферага кирип баштагандан бери мен байкадым, бизде көрсө аябай таланттуу дизайнерлер көп экен. Студенттердин арасында көбүнчө аябай жакшы таланттуу иштери көп экен. Модага кызыгуу мен ойлойм өнүгүп келе жатат, мындан ары дагы өнүгөт. Алгачкы жолу мындай көргөзмө былтыркы жылы өткөрүлгөн. Анда айымдардын кече көйнөктөрү көргөзүлгөн. Быйылкы жылы өткөрүлгөн Fashion 2016 мода көргөзмөсү Ош шаардык жаштар комитети жана каладагы Бархы дизайн студиясы менен биргеликте уюштурган. Бул ушу Ош шаарындагы жаштардын, Ош шаарынын тургундарынын маданий эс алуусунда тартылуу жана этикетикалык сабактар боюнча ар кандай тренинг семинарларды өтүү максатында болгон. Бул жерде мода показдан сырткары ушу атайын чакырылган коноктордун тренинг семинарлары болот. Биз ойлойбуз, мындан ары да биз кызматташып, жогорку деңгээлде өткөрүүгө аракет кылабыз. Ош шаарында мындай көргөзмөлөр ар дайым эле уюштурула бербейт. Андыктан жаштар күнүнө карата өткөрүлгөн саамалык мода сүйүүчүлөргө чоң мүмкүнчүлүк түзүп берди. Көрүүчүлөр мындай иш-чаралар жаштар үчүн маанилүү деп эсептейт. Бул иш-чара мен ойлойм жаштар үчүн өтө
керектүү деп ойлойм. Мындай иш-чаралар көп өткөрүлсө дейм. Бүгүн мода оюн зооктор өткөрүлдү, ар кандай оюндар, оюн зооктор өткөрүлүп атат, кымбаттуу белектер берилип атат. Fashion 2016 мода көргөзмөсүндө көрүүчүлөр үчүн бир гана жаңы үлгүдөгү кийимдер тартууланбастан жагымдуу музыка жаңырып, түрдүү оюндар уюштурулду. Активдүүлүгүн көрсөткөн катышуучуларга кызыктыруучу белектер ыйгарылды. Айчурок Кандыбек кызы Шахрух Эминжанов, Ош Перим жаңылыктары. Кыргызстандын атынан Индиядагы Miss Top of the World 2016 сулуулук сынагына катышкан Наргиза Осмонова 5-орунду ээледи. 6 ноябрда Нью-Делиде башталган келиндер арасындагы сынак жумага караган түнү аяктады. Финалда Осмонова алдыңкы 5 сулуунун катарына кирип, натыйжада 5-орунду ээледи. Сынактын баш байгеси үчүн 30 өлкөдөн келген айымдар 5 күн бою ат салышты. Быйыл конкурс өз ара мамилелердин көйгөйүнө жана социалдык курч маселелерге арналган. Конкурстун катышуучулары бир гана сулуулугун эмес, коомдогу маселелерди чечүүнүн жолдорун да сунушташты. Бул конкурс 2013 жылдан бери өтүп келет. Ага үй бүлөлүү айымдар катышат. Наргиза Осмонованын 2 кызы жана 1 небереси бар. Ош шаарында күрөштүн эркин түрү боюнча эл аралык мелдеш башталды. Спорттук иш-чара СССРдин спорт чебери Ахмет Абидовдун жаркын элесине арналып 5-чи жолу Ош шаарында уюштурулууда. Ага 21 жаштан жогорку 4 мамлекет — Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Орусиянын балбандары жана өлкөнүн 7 облусунан келген балбандар келишкен. Ага удайлы өспүрүмдөрдүн да турнири өтүп жатат. Жалпысынан күрөшкө 180 спортчу катышууда. Спорттук таймаш 2 күн бою уланып, жеңүүчүлөр диплом, медаль жана баалуу белектер менен сыйланат. Бияка Казакстандан келди, Өзбекстандан келди, өзүбүздүн Кыргызстандын спортсмендери катышууда күрөшүп атат. Жыйынтыгы биринчи күндө бүгүн 6 салмак жыйынтыгы чыгат, чемпиондору, призерлору. Эртең буйруса дагы 6 весовой категориянын чемпиондору, призерлору билинет. Сиздер Ош Перим жаңылыктары менен таныштыңыздар. Бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктары мына ушулар болду. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламат болуңуздар.